Тагдырдын оор сыноосуна кабылган Асипа Бакеева көптөн күткөн тилегине жетип олтурат. Жолдошунан калган мына бул эскилиги жеткен үйдө балдары менен ушул убакка чейин күн кечирип келишкен. Жаштайынан жесир калган Асипа айым 4 баласын убактылуу ар кандай жумуштарда иштеп жүрүп багып келет. Анын тапкан акчасы ока ташка араң жетчи деген каарманыбыздын кыйын күндөрү эми артта калды. Мына ушул баарыбыздын ынтымагыбыздын жыйынтыгы мына ушундай энелер кыйналбай мына ушундай турган сиз көрүп турган үйдөн биз ушундай жакшынакай заңгыраган үйдө жашашлыкка ар бир кыргыздын энеси татыктуу. Асипа эже, ак өргөңүз кут болсун. Көргөн кол чабуулар болсун, өргө кут болсун. Бир жылдын ичинде Кудай буйруса баары бүтүп калды. Ушул Кудай буйруса мына жакшы үйүмө кирип өзүм да толкундап турмун. Сүйлөй албай ошо 20 жылдыктарын баары берди. Айнек эшигимде эмнеде Төкө деген бала салып берди. Эшигимде Зулумбек деген бала алып берди 4 эшикти. Бүт элден айланып өткөн эл жакшы элим, эл журтума ыраазычылыгымды билдирем, рахмат ушу элиме. Ушу тамга кирем деп деле ойлогон эмесмин. Жакшы мынакей Кудай буйруса ушу тамга кирип сүйүнүп бүгүн толкунданып отурам. Жолдошу каза болгондон кийин турмуштун түмөн түйшүгүн баштан кечирип келе жаткан Асипа Бакеева мындан 1 жыл мурун катуу ооруп төшөктө жатып калган. Ока ташын араң камсыздап жаткан каарманыбызды көргөн коңшусу Айнакан Картбаева өлкөбүздөгү жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүп келе жаткан Кайрымдуу бол коомдук фондунун жетекчиси Азамат Байматовго жардам берүүсүн өтүнүп кайрылган. Азамат менен байланышып атып, анан Азамат 3 күн дегенде чакырдым. Келгенде Азаматка үйдүн акыбалын көрсөтүп, бияк ич тышын баарын көрсөткөндөн кийин Азамат аракет кылса болот деди. Анан айыл өкмөттү чакырып, анан баардыгы ушул жерде чогулуп сүйлөшүп, таластын касияты Медер Молдо келди. Баары келип ушул жерде сүйлөшүп, жерде жер пая касылып калган болчу, там болот деп жер пая касылып калган болчу. Ошол жерден баштап Азамат бир эртеси күнү эле цемент алып келди, кум алып келди. Ошентип Азамат фундаменттин баштап берди. Дуалын касият коюп берди. Кыршасына келгенде жыгачын эл жардамы менен уук деп беришти. Калганы эл ынтымагы менен, Азаматтын жардамы менен ушул той өтүп жатат. Көп түкүрсө көл болот демекчи мына ментип Кайрымдуу бол коомдук фондунун жана чет жерде иштеп жүргөн мигрант мекендештерибиздин каржылык жардамы менен бүгүн бир үй бүлө турак жайлуу болуп отурат. Белгилей кетсек, бул турак жайдын курулуш иштери 1 жыл мурун башталган. Ага айылдын 10 жылдык, 20 жылдык бүтүрүүчүлөрү 18 000 сом акчалай жардам көрсөтүшсө, ал эми айыл эли 13 000 сом акчалай көмөк көрсөтүшкөн. Мындан тышкары Талас облустук казаятынын өздүк бюджетинен 59 000 сом бөлүнгөн. Ооруп төшөктө жатып калса дагы балдарын багуу үчүн аракет кылып жаткан жалгыз бой энеге кайдыгер карабаган айылдаштары дагы жаңы заманбап турак жайдын салынышына салым кошушкан. Бизге кайрылуулар өтө оор тагдырда жашап жаткан энелерге көңүл буруп, көбүрөөк басым кылабыз. Себеби ошол көз жашынан ушу көзүнөн кайгынын көз жашы тамып, ыйлап турган энелерге келип тирек болуп, ыйлабагыла, Кудай буйруса жакшы болот. Мындай үйдө эмес, силер жаркыраган үйдө жашашыңар керек. Биз ага аракет кылабыз. Кудай буйруса деп туруп, кыргыздын намыстуу уул кыздарын чакырып, мына ушундай иштер жасалып, мына 19-үйдүн ачкычын тапшырып отурабыз. Жашоонун кыйын күндөрүндө күн кечирип келген Асипа Бакеевага кыргыз эли кайдыгер карабай колдоо көрсөтүп, заман талабына ылайык турак жай салып берип, сооп ишке жараган инсандарга ыраазычылыктарын билдиришти. Эске салсак, Кайрымдуу бол коомдук фонду мындан 3 жыл мурун жардамга муктаж болгон мекендештерибизге колдоо көрсөтүү максатында Азамат Байматовдун демилгеси менен түзүлгөн. 3 жыл аралыгында 18 үй бүлөгө турак жай салып беришип, бүгүн 19-сун турак жайлуу кылып кубантып жатат. Учурда Кыргызстан боюнча 17, Талас облусу боюнча 3 жерде жаңы турак жайлар салынууда. Кайрымдуу бол коомдук фондунун жасап келген ар бир ишин кайрымдуу элдин колдоосу менен жүзөгө ашырып келет. Бул колдоону көрсөткөн мекендештердин көпчүлүгү чет өлкөдө эмгектенип жүргөн кыргыз жарандары болуп саналат. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Талас району.